Kimдин аты Хадича болсо, куттуктаймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылыкка батканда, өтө оор түйшүктөр башына келген учурда, кафырлар, мусулмандардан сырткары адамдар бүт душмандык кылып калган учурда, пайгамбарыбыздын жашоосу ар бир күнү риск болуп калган да. Сагырлап чыкса ар бир кадамда келип бычак уруп кетиши мүмкүн эле, бирөөлөр келип өлтүрүп кетиши мүмкүн, найза кылычын сайып кетиши мүмкүн эле. Ошондой риск, тобокелчилик заманында дагы пайгамбарыбыз таштап кетпестен Хадича энебиз туруп берген алдыда. Хадича энебиздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ортосунда болгон мээрим мухаббаттай Хадича аттууларга мээрим мухаббат берсин. Мээрим махаббат берсин. Хадича деп ат койсоңуз бул кандай сыймыктуу ат. Хадича аялдарыбыз, кыздарыбыз, кыздуу болгон учурда эркектер көбүнчө үмүт кылат кыздуу болсом деп. Ар бир эркектин жашоодогу бир чоң тилеги кыздуу болсом дейт. Кыздуу болсоңуз Хадича деп ат коюңуз. Хадичага жеткен жок. Пайгамбарыбыз өтө көп жерлерде Хадича энебизди мактаган. Бардыгы жүз жүргөн учурда Хадича менен жүз жүргөн жок дейт. Бардыгы менен таштаган учурда ал таштаган жок. Бардыгы байлыгын башкасын таштаган учурда Хадича байлыгы менен башкасы менен жардам берди. Ошондуктан Хадича энебиздей Хадича энебизге окшогонго аракет кылалы, урматтуу эже карындаштарым.